Шестарс ишкер айымдар үчүн Казакстанга бизнес туру уюштуруу менен жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жана горизонтторду ачты. Аялдар арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү фонду Шестарс коомдук уюму 2019-жылы сентябрь айында түзүлгөн. Анын көздөгөн негизги максаты аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жетишүү, потенциалын ачуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, гендердик теңчиликке жетүү үчүн аялдар арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү. Шестарс 2023-жылдын 11-12-13 октябрында USAID-тин Борбордук Азиядагы соода программасынын алкагында 11 ишкер айым үчүн Казакстанга бизнес туру уюштуруп беришти. Бул иш-чараны уюштурууда Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасы көмөк көрсөттү. Бизнес турдун жүрүшүндө катышуучулар Казакстандын ата мекен ишкерлердин улуттук палатасынын мүчөлөрү менен жолугушуп, өнөктөштүк мамилелерди түзүү жана кызматташуу боюнча бир нече меморандумга кол коюшту. Жолугуш учурунда эки өлкөнүн ортосундагы соода тармагындагы тоскоолдуктарды жоюу жана соода процедураларын жөнөкөйлөтүү жолдору эки өлкөнүн палата өкүлдөрүнүн катышуусу менен биргеликте талкууланды. Экскурсиянын катышуучулары настоящий мед аарычылык чарбасын, маржан өтөгөн кондитердик азыктарды даярдоо кофеканасы, Санит Айка айыл чарба азыктарын кайра иштетүү ишканасын, Махмуд дыйкан чарбасын, жеңил өнөр жай багытындагы Эсенбекова Сандугаш жетектеген Арвай бренд жана Айдарбекова Алтынай жетектеген Эсфир Шансай Алматы ишканаларын кыдырып чыгышып, казак ишкерлеринин соода жана бизнес учурундагы тенденциялары менен таанышып, бизнести өнүктүрүү жана жакшы башкаруу боюнча ар кандай идеяларды, лайфхактарды ала алышты. Бул сапардын негизинде аялдардын ишкердигин, горизонтторду кеңейтүү жана өлкөлөр ортосундагы өнөктөштүктү өнүктүрүү максаты ишке ашты. Бизнес турдун максаты агробизнес тармагындагы орто жана чакан бизнестеги айымдардын соода билимдерин жогорулатуу жана тажрыйба алмашуу үчүн аянтча түзүү. Ошондой эле кыргыз, казак, чакан жана орто ишканаларынын ортосундагы экспорттук, импорттук тоскоолдуктарды талкуулоо болду. USAID-тин Борбордук Азиядагы соода программасы бажы жана чек ара көзөмөлүнүн жол жоболорун шайкеш келтирүү, соода жана инвестиция боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүктү бекемдөө жана күчөтүү аркылуу Борбордук Азияда экономикалык өсүштү жана мүмкүнчүлүктөрдү илгерилетүү үчүн аймактагы соода байланышын жакшыртууга, ишканалардын ортосундагы чек ара мамилелери жана соодадагы гендердик маселелерди чечүүгө багытталган.